Салам достор, эфирге хош келдиңиздер. Үнүбүз жакшы эле угулуп жатабы? Жазбайсаңыздар суранчы. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Жакшы эле угулуп атабы? Жакшы эле окшойт. Мен да телефонун тууралап алайын. Ошону текшерип алалы. Урматтуу окуучулар, сиздер дагы жазып койсоңуздар, үнүбүз кандай угулуп атат сиздерге? Расты тууралуу алып киришсеңби окуңуз. Болот, акырындан. Менин үнүм кандай? Угулушу жакшы элеби? Сиздики жакшы, үнүбүз жакшы угулуп атат. Жакшы болсо эле болду. Жыйырма алты окуучу. 27. Биз мындай кылалы, аман тургай. Биз акырын баштап тура берели. Буга чейин келген суроолордун негизинде анан өзүбүздүн Upgrade KG билим берүү сайтыбыз тууралуу, платформабыз тууралуу тааныштырып дегендей. Аны эмесе салам достор. Upgrade KG онлайн өткөрүнөн түзөтүлдө мен Аман Тургенбеков. Ал эми көптөн күткөн биздин эфирдин коногу, биздин сүйүктүү агай Турат Албаев агайыбыз. Агай, саламатсыз, кош келдиңиз. Саламатчылык. Кош келдик. Биздин агай вебинардын темасы ЖГТга ийгиликтүү даярдануунун жолдору жана биздин Upgrade KG онлайн өткөрүш тууралуу өтмөкчү болчу. Анда ирети менен биз чектен баштай берсек агай. Макул, быйыл негизи өлкөбүздө могул карантинге байланыштуу негизи жалпы бир учурашып алайынчы, сөздү учурашпай баштап койду окшойт. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин вебинардын катышуучулары, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз үмүт кылабыз бүгүн деги эле жалпы республикалык тестирлөөгө кызыгуучулар ушул жакта отурат болуш керек деп. Анан менин атым Турат, фамилиям Алыбаев. Быйылкы негизи ушул акыбалда могул карантинде гана өлкөбүздө ушул коронавируска, COVID-19 вирусуна байланыштуу гана өлкөбүздө мондай өзгөчө бир абал жарыяланып, окуулар жанагы физикалык мындай бет маңдай отуруп окуган окуулардын бардыгы токтолуп, эмне болуп атат? Мамлекетибизде дистанттык окуу жүрүп атат. Анан мындай учурда бардык эле мекемелер, билим берүү мекемелери, мектептер баш болуп, университеттер, айрыкча бизге окшоп ЖРТга даярдоочу баягы жеке менчик мекемелердин бардыгы эмне болду? Онлайн окутууга өтүп алды. Анан биздин алардан бир айырмачылыгыбыз, буга чейин эле ушундай акыбал болгонго чейин эле биз ушул республикабыздагы бардык айрыкча жана алыскы айылдарда шаар жеринде ушулар эмне кылат экен? Шаарда ар кандай курстарга барып кошумча билим ала алат экен да, айыл жериндеги окуучулардын бардыгы балким кышкы каникулда шаарга келип бир билим алса алды, албаса ал да жок калып кетип атат. Биз ошолордун бардыгын эске алып, бардыгына тегиз бир ушул жалпы республикалык тестирлөө тууралуу маалыматты жеткирели, алардын билим алуусун дагы да алдыга жылдыралы, жалпы республикалык тестирлөөнүн жанагы орточо көрсөткүчүн дагы да жогорулаталы деген максат менен 2018 жылдарда эле бул
платформаны иштеп чыгып ишке киргизип баштаганбыз. Мына быйыл экинчи жылыбыз кетип атат, иштеп атабыз. Мындай учурда дагы көбөйүп окуучулардын бизге катталып, бизди дагы да таанып атканы албетте бизди кубандырбай койбойт. Анан негизи бүгүн биздин темабыз, бүгүнкү темабыз жалпы республикалык тестирлөөгө ийгиликтүү даярдануу. Бул деген сөз, бул биздин өзүбүздүн мекемени эле жеке бул жерде мактап реклама кылалы деген максат менен чыгып отурган жокпуз. Биз ошол өзүбүз билген сырларыбызды, өзүбүз билген жөндөмдөрүбүздү ушул жалпы эле кызыгуучулар менен бир тең бөлүшөлү деген максат менен чыгып отурабыз. Аман Турагайга да чоң рахмат, ошол бул идеяны биринчи көтөрүүчүлөрдөн, биздин түзүүчүлөрүбүздөн, негиздөөчүлөрүбүздөн дегендей ушундай кылалы, ушуну ишке ашыралы деп көтөрүп чыккан. Албетте агайыбыздын максаттары орундалып, чындап эле былтыртан бери быйыл дагы даярдаган окуучуларыбыз мындай бир жылыш көрсөтүп атканына биз абдан кубанабыз, кубанбай койбойбуз. Анан деги эле балким курска жазылбасаңыз деле жалпы республикалык тестирлөөгө кантип ийгиликтүү даярданасыз, урматтуу бүтүрүүчү? Албетте ийгиликтүү даярданууда бул окуучунун мотору өзүндө болушу керек. Ар бир окуучунун мотору өзүндө болушу керек. Мындай өзү оталдырып, өзүн сүйрөп, өзүн алдыга жылдырбаса, баягы мындай принцип катары колдонуп дайыма айтып жүргөн сөздөрүмдөн бири, биздин окуучуларыбыз жакшы билет. Сени эч ким келип жакшы кылып бербейт. Сени эч ким келип жакшы адам же жакшы окуучу кылып бербейт. Сени эч ким келип же жаман да кылып бербейт да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек, урматтуу окуучуларыбыз? Ар бирибиз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Ар бирибиз эми жалпы республикалык тестирлөөдө жакшы баал алып аткандар кимдер десеңиз, ким канчалык көбүрөөк аракет кылса ошолор. Бул биз чыгып алып бул жерде өзүбүздүн эле мекемени мактап, кел бизге келсең эле жакшы баал аласың деп атканыбыз жок. Албетте бизге келсеңиз дагы бир жылыш болушу мүмкүн, бирок биз менен эле келип туруп чектелбестен, балким ошол эле учурда, билбейм, теги Баткендин бир бурчунда дагы бир мекеме ушинтип онлайн окутуп атат экен. Алардын да балким бир өзгөчөлүгү бардыр. Ал жерге да катталып коюу эч качан сизге тоскоолдук кылбайт. Бул баягы мындай өзүмчүлдүк кылып эле кел, апгрейд KG келип даярдансаң эле жакшы баал аласың. Жок, ал жанагы Баткендегиге барба, анан же билбейм конкурент катары көрүп бул жерден отуруп алып секомду же рекордду жамандай берүү, бул бизге жараша турган иштерден эмес экен да. Эмне кылабыз биз? Бардыгыбыздын максатыбыз бир болуп атат. Ушул жалпы республикалык тестирлөөгө ийгиликтүү даярданса, окуучуларыбыз дагы көбүрөөк маалыматка ээ болсо. Анткени ар бир окуучубуздун жакшы баал алышы, университетте жакшы билим алышы, мектептеги билимин туура пайдаланышы, бул ушул биздин мамлекетке гана кошо турган салымы. Биз ошол мамлекетибиз өнүксө экен, билимдүүлөрдүн аркасы менен өнүксө экен деген бир күч аракетти жумшап ушул жерде чуркап жүрүп атабыз. Ошон үчүн каалайм, жалпы бүтүрүүчүлөр, ушуну эстен чыгарбай, ар бириңиздер көбүрөөк аракет кылсаңыздар, көбүрөөк ийгиликке жетесиздер. Билим эч качан бекер келе турган нерсе эмес. Бекер алынган билим жукпайт. Буга чейинки вебинарларда дагы, буга чейинки окуучулар менен жолугушууларда да дайыма какшап айтып келатам. Соц тармактарда бекер окутабыз деген жарыялардын аркасынан ээрчип, убактыбызды көбүрөөк өлтүрүп албасак деп атам. Албетте, ал жерде дагы пайдалуу нерселер болушу мүмкүн. Бекер окутабыз деген жерлерде жакшы маалыматтарды берет, жакшы мотивацияларды берет. Эмнеге? Анткени андан кийин аркасынан ошол өздөрүнүн платный курстарына, акылуу курстарына жаздырып алыш үчүн башында ошондой бекер нерселерди таттуу кылып, сонун кылып берет. Муну Аман Турагай деле жакшы билет. Буга чейин биз деле андай нерселерди кылып жүргөнбүз. Ошон үчүн жанагы бекер берилип атыптыр деген нерсенин аркасынан чуркабай, мүмкүн болушунча туруктуу бир жерлерден акча төлөп, билимди эртерээк сатып алсаңыз арзан түшөт. Канчалык кечиккен сайын билимди кымбатка сатып алышыңыз мүмкүн, урматтуу бүтүрүүчү. Ошону эске алсаңыз эле, Кудайым буйрса, сиз ийгиликтүү окуучулардан болуп, бул өлкөнү өнүктүрө турган эң бир алдыңкылардан болосуз деген ишенимибиз бар. Буйрса.
суроолор айтып өттүңүз. сизде суроолор Урматтуу окуучулар, сиздер да комментарийге жаңы суроолор болсо жазып туруңуздар. Ал эми биз бул жака келген суроолордон баштай берсек агай. Биринчи эле суроо агай. ОРТ онлайн түрдө өтүлөбү жана божомол менен качан болот деп ойлойсуз дейт. Жакшы суроо. Эми мен СОМОнун жетекчиси болгонум үчүн эми бул суроого биз так жооп бере албайбыз. Биз билген бир гана маалымат бар, жалпы республикалык тестирлөө белгисиз мөөнөткө жылдырылды деген гана нерсени билебиз. Муну жанагы уюштуруучулар, СОМО деген уюм ушундай кылып соц тармактардан массалык маалымат каражаттарынан билдирген. Анан муну азыр мындай ой болуп атат. Мектептеги билим берүү бир аптага гана токтоду. Жана карантин башталганда 3-чейректин аягы бир аптага токтоп калды. Ошол бир аптаны толуктап туруп, жалпы республикалык тестирлөөнү да бир аптан ары жылдырып коюшу мүмкүн карантин бүткөндөн кийинчи. Ошон үчүн бул жагына көп ишенбешибиз керек. Жалпы республикалык тестирлөөнүн качан болоор так датасы белгилене элек экен. Муну биз азырынча билбейбиз. Эгерде бизге маалымат келип түшсө, качан кабардар болсок, өзүбүздүн ол соц тармактарыбыздан Upgrade Cage'нин Instagram баракчасынан же болбосо биздин Instagram баракчалардан сөзсүз түрдө анын маалыматын жарыялайбыз, жарыялабай койбойбуз. Баягы сак кулак турушубуз керек, мүмкүн болушунча. Анан жалпы республикалык тестирлөө быйыл онлайн болуп калышы мүмкүнбү? Эми бул суроого деле мен жооп бере албайм чынында. Эмнеге болбосун? Болуп деле калышы мүмкүн, болбой деле калышы мүмкүн. Жөн гана. Эми бирок жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруучулар үчүн эң жакшысы ошол жанагы мындай онлайн эмес эле, офлайн эле кадимкидей эле өткөргөнү ыңгайлуу болот болуш керек. Алардын өздөрүнө деле ошол ыңгайлуу келсе керек деп ойлойм. Мындай экинчи суроого өтсөк. 10-класста ОРТга катыша алабызбы дейт. Жок, тилекке каршы 10-класстар буга чейин жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан эмес, катыштырбайт дагы, анткени 11-класс экен тастыктаган гана документтер болгондон кийин катыша алат. Бирок 10-класс экен, жакшы, 10-класс окуучубуз, сиз азаматсыз, эрте ойгонуп калыпсыз. Азыртадан ошол даярданып баштасаңыз жакшы болот. Себеби бая башынан бери эле айтып келатабыз, жалпы республикалык тестирлөөгө ким канчалык көбүрөөк даярданса, ошол жакшы бала алат деген сөз. Ким канчалык көбүрөөк аракет кылса, анан аракет кылганда ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Туура аракет. Эч качан ката аракет ийгиликке алып барбайт. Өтө көп аракет кылып, өтө жанын кыйнап даярдануу деле мындай бир анчалык логикалуу болуп эсептелбейт. Анткени жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинен келе турган бөлүмдөрү белгилүү. Илгери биз жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде эч нерсе маалыматыбыз жок эле, жөн эле ОРТ болуп атат экен деп эле барып киргенбиз. Мисалы аналогияларды ошол жерде көргөнбүз. Азыр эмнелер тууралуу суроо келерин баардыгы билет. Демек, ошол багытта гана аракеттенип, ошол багытта гана даярданса жакшы болот. Негизи эле жалпы республикалык тест тууралуу канча суроо келет, канча мүнөт убакыт берилет, ошол тууралуу жалпы маалымат бергенсиңиз. Жакшы. Жалпы республикалык тестирлөө эми негизи көпчүлүгүнүн эле маалыматы бар азыр, бирок ошентсе да кайталап коюуда сөзсүз түрдө пайда бар. Негизги тестте жалпысынан математика менен кыргыз тилде экөө эле каралат. Бирок мисалы математикадан келген 60 суроонун 30 суроосу биринчи бөлүмдөгү 30 суроо бул колонка бөлүгү болуп эсептелип, жөн гана колонкаларды салыштыруу математиканын негизине жана математиканын фундаментине эле таянбаса, ал жерде көп илимий математика суралбайт. Жөн гана логикалык математика, аны колонкалардагы эсептерди гана салыштырганды билиши керек. Буга 30 эле минута берилет. Логика болгон үчүн 30 суроо келет. Кийинки математиканын 30 суроосу
бул кадимки мектеп программасынан алынган математика, ага 60 мүнөт убакыт берилет, кадимкидей эсеп чыгарышы керек болот. Ал жерде алгебрадан, геометриядан, тригонометриядан суроолор келиши мүмкүн. Албетте улам суроолор мындай татаалдап, жогорулап жүрүп отурат. Бул жерде деле мектеп математикасын ким канчалык жакшы өздөштүрсө, ошол жакшы бала алат. Же ким көбүрөөк даярданса деген сөз. Андан кийин сөздүк логикалык тест деген бөлүмү бар, жалпы республикалык тестирлөөнүн. Бул бөлүмдө аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо. Бул жерде 30 суроо берилет. 30 эле мүнөт убакыт берилет. 20сы аналогиялардан келет, 10 сүйлөм толуктоолордон келет. Эми бул деле биздин мектеп программабызга түздөн түз байланышпаган, жөн гана окуучунун ошол жеке логикасын, кругозорун, психологиясын текшере турган тест. Жанагы жөнөкөй бир турмуштук, жөнөкөй бир мындай билимдик терминдерди, сөздөрдү түшүнүүсүн текшере турган тест. Бул жерде деле 30 эле мүнөт убакыт берилет. Андан кийин болсо текст окуу жана түшүнүү деген бөлүмү бар. Эми бул биздин мектептеги адабият сабагыбызга байланыштуудай көрүнгөнү менен, бирок тесттеги келген суроолордун методикасы биздин мектеп программасына көп дал келе бербейт. Анткени жалпы республикалык тестирлөө жана Testing KG деген сайтка кирип дагы ал жерден дагы бул жалпы республикалык тестирлөө тууралуу кеңири маалыматтарды алса болот да. Эмне максат менен ушундай тест өткөрүлүп атат? Ал жерде конкреттүү түрдө мындай кыска-кыска түшүндүрүп жазган. Алардын негизги максаты эмне деп атат? Окуучу окуган текстин, көргөн же уккан маалыматын, албетте окуган текстте маалымат болуп эсептелет да. Бул маалыматтарды мындай ойлонуп, ой жүгүртүп, анализ кыла албаса, ал университетте билим алып, нар жакта мындай бир илимий иштерди улантып кетүүгө акысы жок дегендей максат менен ушул тестти бергенин өздөрү түшүндүрүп жазып атат. Демек, эмне кылыш керек? Ар бир окуучу ошол текстти мындай окуп, анализ кылганды үйрөнүш керек. Бул жерде текст негизи 3 бөлүктүү текст болот. Биринчи, экинчи тексттен 10-ондон 20 суроо келет да. Үчүнчү, төртүнчү текст болсо мындай экөө байланыштуу, эки үзүндүү болуп келет. Ал эки тексттен 10 суроо келет. Жалпы 30 суроо. Бул жерде берилген убакыт дагы 60 эле мүнөт. Анан бул жерде бир көйгөй бар. Көпчүлүк окуучуларыбыз ошол текстти окуп жетише албай калган учурлары көп кездешет. Мунун негизги эле себеби ушул. Баягы көп китеп окубагандыктын кесепети. Эми бүгүнкү күндүн жаштарына, азыркы 10-11 класс бүтүрүүчүлөрүбүзгө абдан мындай мен ыраазы болом. Анткени айрыкча жанагы өлкөбүздө бүгүнкү күндө бир адамдан бир китеп деген иш-чара өтө активдүү жүрүп атпайбы? Ошолорго катышып, анан азыр күнүбүздө дагы баягы эски СССРдан калган эле китептер эмес, заманбап сонун китептер чыга баштады. Албетте, мисалы Айтматовго же болбосо Төлөбөн Касымбековго салыштырып айта албайм. Азыркы чыккан жазуучулардын жазган стилин же болбосо алардын көркөм эстетикалык көркөм метикаларын аларга салыштырып, алардан ашып кетти дей албайм. Бирок бүгүнкү күндө заманыбыздын жаштары суусап турган, алар талап кылып турган китептерди бүгүнкү күндө чыгарып атышат. Мисалы азыр Жамгыр басма үйү деген сонун китептер чыгарып атат. Алардын китептерин сунуштайт эле, мисалы окуп, адам ой жүгүртүп, анализ кыла турган бир китептер чыгарып атат да. Мисалы биз эмне үчүн китеп окушубуз керек, же болбосо биз эмнеге муктажбыз, же болбосо жана өзүңдү оку деген китебин окудум мен. Дайыма мен окуучуларга айтып атам, муну өмүр бою адам жанында алып жүрүп окуй турган китеп экен депчи. Мисалы адам өзүнүн бир органын унутуп калган кезде өзүңдү окуну алып чыгып окуп, эстеп алып туруш керек да, бул орган эмне кылат эле депчи. Ушундай сонун китептерди анализ кылып окуганга, түшүнүп, ой жүгүрткөнгө ыңгайлуу китептер чыгып атат да. Анан эми булардын жана көркөмдүк жагын, аркы берки жагын аларына тийишпейм. Просто могул биздин жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу ушул китептер жардам бериши мүмкүн деген гана ойдо айтып атам. Анан акыркы бөлүм бул даана кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Мектепте 6-класстан 11-класска чейинки окуган жанагы кыргыз тилинин практикалык грамматикасы, кадимки грамматикадан эмне өтүлгөн болсо,
морфология болсун, синтаксис болсун, кептин түрлөрү болсун, стилистика болсун, бардыгы ошол жерде келет. Бул жерде 30 эле суроо келет, 35 мүнөт убакыт берилет. Анан эми грамматика өтө деле татаал болбойт, жанагы олимпиададагыдай бир оор илимий тил менен келген суроолор келбейт. Ошондуктан окуучуларыбыз ал жерден деле көп кыйналбайт деп ишенебиз. Жакшы агай. Дагы бир эки суроо бар экен, жөнөкөй. Жалпы канча балл берилет жана босого балл тууралуу айтып берсеңиз дейт. Жалпы 244-245 балл берилет. Анан бирок бүгүнгө чейин жалпы республикалык тест түрлөрүнүн тарыхында 245 алган окуучу боло элек экен. Эң жогорку балл канча деп жүрөт эле, 241 42 мен эсимден чыгып калды, бирок 245 балл алган бардыгын туура кылган окуучу жалпы республикалык тест түрлөрүнүн тарыхында боло элек экен. Анан босого балл биз билгендей жылдагыдай эле 110 балл болот. Бирок биздин окуучуларыбыз, мен ушуну эскертип айтат элем, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз эч качан ушул 110ду максат кылып жашабашыбыз керек. 110ду максат кылуу деген, ошого жетсем болду деген сөз. Сиз 110 менен университетке, өзүңүз каалаган кесипке, бюджеттик бөлүмгө өтө албайсыз деген сөз. Бул баягы мен окуучуларга сабак учурунда да тамашалап айтып калам. 110 алайын деген окуучулар барбы деп айрыкча жаңы таанышкан кездерде. Анан көпчүлүк эле мага эптеп 110 дейм да десе, анан айтам да. Жөнөкөй мындай түшүнгүлө дейм. Биз 4 адам азыр жарышкан атабыз, чуркаган атабыз. Анан мен 4-чү деле макулмун дегенге ыраазы болуп атасыз, сиз 110 балл алуу менен дегенде анан окуучулар агай ошондой беле деп калышат да. Көпчүлүгү босого балдан өтсө университетке өтөт экен деп түшүнүп алышат да. Жок, бул босого балдан өтүү университетке өтүүбүзгө жардам бербейт. Биз баягыдан бери айтып атабыз, бүгүнкү темабыз да ушул болуп атат. Жалпы республикалык тест түрлөөгө ийгиликтүү даярдануу, көбүрөөк балл алуу. Демек, бүгүнкү вебинардан чыккандан кийин ар бир окуучу, эң башында мен баштаган сөз, ар бир адамдын мотору өзүндө болуш керек деп атам да. Мисалы, атасынын мотору менен же былтыр мурдагы жылы бүткөн байкесинин эжесинин мотору менен жүрбөш керек да. Мурда бүткөн байкеси эжеси ЖРТдан жакшы балл албай калган, анан ал келип, ЖРТ маанилүү экен, даярдан десе, ошондон угуп эле таасирленип даярданып атат. Же болбосо атасы, кызым, сен быйыл ЖРТдан өтпөсөң, сени күйөөгө берем деген, же билбейм, балам сен барып тоодон албагасың деген, ошондон коркуп эле, ошо башка бирөөнүн мотору менен ЖРТга барбашы керек окуучу. Жалпы республикалык тесттке окуучу өзүнүн мотору менен барса, ошондо дагы көбүрөөк ийгиликтүү болот. Сонун. Кийинки сурообуз агай. Паспорт жок, оюрда катыша албайбызбы дейт. Эми бул деле жанагы СОМого бериле турган суроолордон экен. Биз уюштуруучу болбогонубуз үчүн, бирок эми буга чейин ошол жалпы республикалык тест түрлөө менен алектенип, окуучуларыбыздын кандай бир чыгып аткандарын билгенибиз үчүн паспорту жок болсо, митиркасы менен бара берет. Каттоодон митиркасы менен өтсө, митиркасы менен бара берет. Бирок паспорт менен каттоодон өтүп, жоготуп алган болсо, анда муну сөзсүз ошол СОМого арыз менен кайрылып билдириши керек. Түшүнүктүү. Кийинки суроо агай. Азыр суроого чейин ушул жерге да эскертип жазып коеюн. Мисалы, окуучулар ушул маалыматтарды, ушундай суроолорду мындай айтканда баягы көрүнгөн адамдан сурай бербей, эми биз бул суроолор үчүн мисалы көрүнгөн адам дегидей эле болуп калабыз да. Биз сыяктуу чыккан эле бирөөлөрдөн сурай бербей, мисалы, ошол ОРТнун өзүнүн деле жанагы ORT Team деген бир Instagram баракчасы бар, Testing Cage деген өздөрүнүн платформасы, сайты бар. Ошол жактардан деле маалымат алып турса болот менимче. Ошол жактардан сурап бул суроолордучу. Кийинки суроо, балл берүү системасы кандай иштейт дейт. Математикага караганда кыргыз тилинен көбүрөөк балл берилеби дейт.
Эми негизи ушундай. Жалпы республикалык тестирлөө дагы ошол балдык системасын ачык жарыялабайт биздин билишибизче. Бирок баягы болжолдуу түрдө кайсыл бөлүмдөн канча балл келип аткандыгы жана апелляцияга киргенде нары жакта бери жакта белгилүү болот. Анан ал жердин алгоритмин биздин математика агайларыбыз, айрыкча Амантур агай, Айсанат эже ушулар жакшы билишет. Ушулар эсептеп жүрүшөт. Мен бир кыргыз тилчи болгон үчүн эми алгоритмди көп жакшы түшүнө бербейм. Бирок ошондой аналогиялардан, текст окуу түшүнүүдөн чынында математикага караганда бир аз көбүрөөк балл берилери бул чындык. Түшүнүктүү. Анда ар бир суроого канча баллдан берилери так эмес ага, Жок, андай так маалымат жок. Түшүнүктүү. Кийинки суроо кеңеш катары берилиптир. Аналогия менен окуп түшүнүү бөлүмүнө кантип жакшыраак даярдансам болот дейт. Кеңеш бериңизчи дейт. Аналогия бөлүмүнө жакшы даярданыш үчүн эми аналогия деген нерсени өзүн билет экенсиз, жакшы, дурус. Демек, ошол аналогия байланыш түрлөрүнүн бардыгын мүмкүн болсо окуп чыксаңыз жакшы даярданган болосуз. Бул боюнча эми азыр учурубузда мындай сонун эле китептик аналогиялар боюнча маалымат жетиштүү эле бар. Болбосо мына биздин Upgrade KG платформабыз деле 2 жылдан бери иштеп атат. Мунун ичинде деле бардык аналогиялардын бардык байланыш түрлөрү боюнча маалыматтар берилген. Муну жана да айттык, мисалы, аналогиялар боюнча бүтүрүүчүдөн бир илимий деңгээлдеги суроо суралбайт. Бир мындай биз бир профессор эмеспиз, бүтүрүүчүлөр ушуну элестетишибиз керек. Бир профессордон сурала турган же болбосо бир университетти бүтүп аткан, диплом защита кылып аткан студенттен сурала турган суроо суралбайт. Жөнөкөй мунун баягы негизги логикасын түшүнүп, жалпы бир үстүртөн билим алып коюшу керек сөзсүз түрдө. Анан нары ичин өзү тереңдеп окуп, баягы башынан бери айтып келатам, адамдын өзүндө мотор болуш керек деп. Демек, мисалы, бүгүн бир аналогиянын бир темасын окуп түшүндү. Бир жума, 2 жума ошол аналогиянын таасиринен чыгыш керек да адам. Окуучу өзү аналогияларды түзүш керек бул жерде. Башка көргөн аналогияларды ошол байланышка салуунун аракетин көрүш керек. Анан негизи биз бул жаатта бир канча жылдан бери эмгектенип келаткан үчүн тажрыйбадан улам билип калдык. Жалпы республикалык тестирлөөгө бир аз даярданып баштап эле окуучулар. Анан эми жеңил эле да, жеңил логика болгон үчүн бир аз окуп түшүнүп алгандан кийин эле болду, эми мен өзүм эле алып кетем деп туруп окууну таштап коюп атышат да. Ушуну унутпаш керек. Эч качан билим мындай үйдө өзү отуруп эле алынбайт. Сөзсүз түрдө мындай бир жанагы шакирт устатка муктаж. Окуучу мугалимге муктаж. Антпесе болбойт. Мисалы, ушундай учурда мен көп эле окуучуларга айтам, минтип айтышат да. Агай дейт, биз секомдо да иштегенбиз, секомдо иштеп жүргөнүбүздө деле азыр деле сурай беришет. Агай дейт, сиз өтүп аткандын баары эле секомдун китебинде бар экен го дейт. Ооба, бар, жок эмес. Мен секомдун китептеринен өтүп атам сабакты, бирок мен ошол китепти алып алып эле үйдөн окусам эмне болбойбу? Сизге мынча сом бергенден көрө мен аны 500 сомго сатып алсам дейт да. Мен айтам, анда 1-класстан 11-класска чейин эмнеге кыйналып окудуңуз мектепте? Китептерди сатып алып окуй бербейсизби? Мына Бишкекте жанагы подземканын алдында 1-класстан 11-класска чейинки бардык китептер сатылып атат. Пожалуйста, сатып ал, үйдөн эле окуп, аттестат бир бала кылып алса болот да деген кеп да. Жок, көрсөм, теги эле илим алуудагы система ушул экен, билим алуудагы. Бир мугалим болуш керек экен, бир устат болушу керек экен. Аны чечмелеп бериш керек экен, үйрөтүш керек экен. Анан биз ошол жерде гана окуучуларга бир жардамчы бололу деген гана максатыбыз. Көбүрөөк бала алышса деген. Албетте, үйдөн дагы даярданыш керек, даярданбай койбош керек. Мектептеги эле нерсе менен же болбосо курстагы эле нерсе менен чектелгендер, мен ушуну эскертип айткым келет, төлөгөн акчаңыз гана бошко кеткен болот. Жөн эле болот. Бизге Upgrade KG'ге төлөгөн акчаңыз эле ысырап болгон болот. Анан эртең эмне болот? Бизди жамандаган болот. Upgrade'де окудум эле жылыш болгон жок дейт да. Жок, Upgrade'де окуган нерсесин өзү дагы үйдө практика кылышы керек сөзсүз түрдө. Бир туугандары менен, классташтары менен үйрөнгөн нерсесин бөлүшүш керек. Үйрөнүүдө ушуну айтып жүрүшпөйбү?
окуганга караганда жок кандай эле окуп үйрөнгөнгө караганда бирөөгө үйрөткөндө көбүрөөк үйрөнөт адам депчи. Сиз келип мага үйрөтсөңүз үйрөнөм албетте, бирок анчалык таасирдүү болбойт экен. Эгер өзүм бир нерсени үйрөнүп алып туруп барып классташтарыма бөлүшсөм ошол нерсени, мындай ичи тартып караңдык кылбай, эмне мен акча төлөп үйрөндүм, алар деле акча төлөп окусун деп туруп койбой, жок мен ушуну бүгүн үйрөнүп келдим, аларга дагы кошумча маалымат болсун деп айтып берсе, өзүнүн эсинде алып өлүккө калат да. Ооба, туура айтасыз. Ташка тамга баскандай, печат баскандай өзүнүн эсинде сакталып калат. Түшүнүктүү. Ушуга байланыштуу дагы бир суроо бар экен ай. Убакытты туура пайдалана албай жатам, кантсем болот дейт. Убакытты туура пайдалана албай жатам дегенде, бул мен мындай эки түрдүү түшүндүм бул суроону. Деги эле жашоодо убакытты туура пайдалана албай аткан болушу мүмкүн. Анан жалпы республикалык тест түрлөөдө убакытты туура пайдалана албай жаткан болушу мүмкүн. Эгерде жалпы республикалык тест түрлөөдө убакытты пайдалана албай атса, мындай конкреттүү түрдө жооп бере алам. Эмне кылышы керек? Ар бир суроону өзү отуруп алып, жанагы берилген убакыттарга бөлүш керек. Мисалы 30 суроо берилет экен, 30 минутта берилет экен. Демек, ар бир суроого 1 минуттадан убакыт кетирип иштегенди үйрөнүш керек деген сөз. Бул мисалы ал жерде кол саат алып кире албайт, телефон алып кире албайт, жалпы республикалык тест түрлөөдө. Демек, ал жерде мындай бир суроого 1 минутаны эсептеп бөлө албайт окуучу. Анда кантип 1 минутаны эсептейт десе, бул дагы да оңой болот экен. Мисалы, бир суроого ар бир суроонун ошол вариантына 10-15 секундда муну мындай болжолдуу эсептей алат да. Бир 10-15 секундда ой жүгүрткөндү үйрөнсө, анда бул сөзсүз түрдө убактысын туура пайдаланган болот. Анан мен ушуну көп айтам окуучуларыма, урматтуу окуучулар, аглайым бүтүрүүчүлөр, жалпы республикалык тест түрлөөдө тестти эрте бүтүрүп коюу бул максатка ылайык эмес. Анткени бир иш менен алек болуп отурганга караганда жөн күтүп отурган адамдын убактысы өтпөйт. Бул сөзсүз түрдө мына психологиялык жабыркоого учурайт. Жанагы ар кандай ойлорго ою кетет, биякында алган билимдерин унутуп, эмне болот экенмин, эми канчасы туура болду экен деп эки жакты карап коюшу мүмкүн. Эки жакты карап башка бирөөлөр менен сүйлөшсө, жана жалпы республикалык тест түрлөөнүн эрежелерине туура келбегендиктен бул жылы тесттен чыгарып салышы да мүмкүн. Ошон үчүн бул убакытты туура пайдаланууну ар бир суроого жанагы 10 секундда, 15 секундда убакытты чектегенди үйрөнүш керек эртерээкчи. Ошондо дагы да көбүрөөк мындай туура жолдо болгон болот. Анан эми жашоодо убакытты кандай пайдаланам десе, эми бул боюнча ар кандай маалыматтар бар, бул боюнча иштеген атайын адистер бар. Бирок эң жакшысы эрте туруп, анан эрте жатканды үйрөнүш керек. Бул боюнча жана Нуржигит Кадырбеков, байкебиз, замандашыбыз, күчтүү, билимдүү жигит, ошонун айткан жакшы сөзү мага жагып жүрөт. Мисалы, мен азыркы учурда ошону колдонуунун аракетин көрүп атам. Мурда деле колдонот элем, бирок ушундай сөздү айтылганын билбейт элем. Мисалы, ал киши мынтип айтып атат да, 10-до жаткан адам 5 саат уктаса эс алат дейт. Эми 12-де жаткан адам 8 саат уктаса деле эс албайт деп айтып атат. Чынында ушундай. Бир иштер менен алаксып калып, бүгүн мына ишти бүтүрүп коеюнчу, ушуну карап коеюнчу деп, же телефонго алаксып кетип, айрыкча мына телефон ошол учурларда мен окуучуларыма кеңеш катары муну айтат элем. Кечки саат 22:00дөн кийин телефондун жанагы интернет деген, мобильный данный дегени же Wi-Fi дегени өчүп турса жакшы болот. Анткени бул турмушта тажрыйбада көрүп эле жүрөбүз. 10дон кийин баардык адамдар, баардык окуучулар, баардыгы бош болуп, мына социалдык тармактарда отуруп калып атат да. Мисалы, 10дон кийин WhatsApp'тан кимге жазсаңыз дароо жооп берет. Дароо жооп бергенден кийин бир аз жазышып коеюн десе,
20 минутта жазышканда эле 2 сааттын өтүп кеткенин, 3 сааттын өтүп кеткенин байкабай калат да. Анан убакытты туура пайдаланып эле ушул эрте жаткандын аракетин көрсө, анан эрте туруп окулса дагы көбүрөөк мээге билим жугат. Анан баягы коомчулукта бир ката бир пикирлер айрыкча ушул соц тармактарда жүрөт. Муну кимдер ойлоп чыгарган билбейм, балким уйкуну жакшы көргөн бирөөлөр чыгарган болушу мүмкүн. Мисалы 11-класстын окуучусу 8 сааттан 10 саатка чейин уктабаса болбойт, ден соолугуна зыян келет дегенди муну да окуучуларым мага көп жөнөтүштү WhatsApp'тан. Агай, сиз 5 саат, 6 саат уктадып атасыз, бул болсо минтип атат, кимиңерге ишенебиз депчи. Анан бул уйкунун көбүрөөк болгону чынында бул ден соолукка дагы зыян, биздин ийгиликтерибизге да зыян. Анан баягыдан бери айтып атабыз, адамдын мотору өзүндө болуш керек деп. Демек, мотору өзүндө болгон бир адам ийгиликтүүлөрдүн өмүр таржымалын, алардын жашоо образын, алар канча саат уктаганын бир көз жүгүртүп коюшу керек. Бул жашоодо ушул бизге чейинки тарыхта кандай ийгиликтүү адамдардын өткөнүн биле турган болсок, ошолордун бардыгы 3-4 саат гана уктагандар. Анан эми мен албетте бул азыр 11-класстын окуучуларын, бүтүрүүчүлөрдү, 10-класстарды, мектеп окуучуларын 3 саат уктагыла деп мындай бир туура эмес маалыматты бергим келбейт. Ал бул жакка оор келип калышы мүмкүн. Балким азыр биз 3 саат уктасак туура келеттир. Бирок 11-класстын окуучусу 5 саат, 6 саат уктап эле 10да уктаса, 6да тура турган болсо деле 8 саат уктап койгон болуп атат. Бирок ошол 10да уктап калууну адатка айландырса, убакытты эң туура пайдаланган болот. Түшүнүктүү агай. Кийинки сурообуз агай. Upgrade KG онлайн ойырт курсунда биринчи бөлүм сабактарыңыздар аябай жакты, агай сонун түшүндүрөт экенсиздер. Мен калган бөлүктөрдү улантуу үчүн канча сом төлөөм керек болот дейт бир окуучубуз. Буга ачык эле жооп бере беребиз да, эми биринчи бөлүмдөрүбүз жакшы түшүнүктүү болгондой эле баардык бөлүмдөрүбүз эле түшүнүктүү. Анан кийинки бөлүмдөрүбүздө дагы андан жакшыраак уланбайгы кемчиликтерибиз оңдолгон дегендей. Мисалы биринчи бөлүктөрдө мен жанагы өзүмдүн сабагымдын алдына мисалы кыргызча күүлөрдү коюп койгон элем. Байкап көрсөк, кийин ошол кечкелей баягы окуп аткан адамга күүнү уга берүү деле анчалык ыңгайлуу болбойт экен. Кийинки сабактарыбызда күүлөрдү алып салганбыз, үндөрүн азайтканбыз дегендей. Жакшы, биринчи бөлүмдө окуп бүткөн болсо, Амантур агайыбыз менен ошол жанагы Upgrade KG'нин башындагы номерлер аркылуу байланышып, WhatsApp'ка жазып, өзүнүн төлөмдөрүн 50 сомдон же болбосо жанагы Билайн номерибиз бар, ошого агай менен сүйлөшүп единица салып, 500 эле сом. Бул жалпы курстун баасы 500 сом. Бул сентябрда сатып алсаңыз деле 500 сом, айрыкча азыр 10-класстар бар экен. Азыр майда сатып алсаңыз деле 500 сом болуп атат. Убакытты коротпой, эртерээк ошо 500 сомду төлөп туруп, окуп башташы керек менимче. Туура айтасыз. Кийинки сурообузга өтсөк, пробный тест тапшыруунун канчалык пайдасы бар дейт даярдануу. Жакшы. Пробный тест тапшыруунун 100% пайдасы бар. Бирок мен ушуну жанагы агай кандай китеп окуш керек деген суроолор менен ушул пробный тест тапшырсак болобу деген суроолорго бирдей жоопту берип жүрөм. Эгерде сиздин окуп аткан китебиңизди анализ кылып, аны түшүнүүгө аракет жасап, ошол ар бир абзацында автор эмне айткысы келди, ошого суроо коюп окубасаңыз, окуган китебиңиздин пайдасы жок. Ошол эле сыяктуу пробный тестти сиз күнүгө тапшырсаңыз деле, эгерде ал пробный тест тууралуу ар бир пробный тесттен кийин өзүңүздүн билбей калган суроону талкуулабасаңыз, ушинтип иштегенди үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, 2 тест иштесеңиз дагы мындай экөө кокустан туура болуп калса деле минтип, ой меники туура болду деп жүрө бербей, мен билбей эле белгиледим эле, бирок туура чыгып калды дегенди үйрөнсөк деп атам да. Же болбосо сиз туура деп белгиледиңиз эле 2 тестти, бирок экөө тең ката чыгып калды, кичине мындай кыжаалат болсоңуз, мен ушундай деп билет элем, бирок эмнеге ката чыгып калды депчи. Себеби жанагы пробный тесттерде эле азыр
мен көп эле көрүп атам, онлайн пробный тест деп толтура тесттер келип атат. Анан окуучулар менен бирге талкуулай келсек эле, жөн эле баягы мектеп окуучулары түзүп койгон бир пробный тесттер болуп калып, көпчүлүгү мисалы логикалык жактан туура түзүлбөгөн болуп калып атат. Аналогиялар, жөнөкөй аналогиялар ката түзүлгөн болуп калып атат. Жөн эле сөздөр уйкашса эле түзүп койгон, бирок мындай логикага туура келбейт. Жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн шарттарына туура келбей атат да. Анан бул боюнча негизи жалпы республикалык тестирлөөгө ийгиликтүү даярдана турган окуучу сөзсүз түрдө биринчи ошол жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн өзүнүн официалдуу расмий сайты Testing Cage'ге кирип, 2016-жылы акыркы чыккан жанагы 76-80 беттүү брошюрасы бар. Ошону балким телефонуна көчүрүп алып, балким компьютерине көчүрүп алып, же барып бир жерден принтерден чыгартып алып, биринчи ошону карап чыкпаган окуучу мен ушуну деле байкадым. Андан кийин кошумча алган билимдери деле көп пайдалуу болбойт экен да. Ошол жакты биринчи көрүшү керек экен сөзсүз түрдөчү. Кээде мисалы бизде окуп аткан окуучулар делечи минтип күмөндөнүп, шектенип сурайт да, агай, сиз буларды окутуп атасыз, ушулар точно ойртуда келеби депчи. Биз ал окутуп аткан нерселерди мындай асмандан алып туруп эле түзүп койгон жокпуз. Анткени биз окутуп аткан ал нерселер ошол жылыга ойртудан кандай суроолор келип атканы, анан Testing Cage'де ал жерде ошол аналогия байланыш түрлөрү тууралуу кыска маалыматтар так берилген да. Ушундай байланыштар келет деп. Демек, биз ошолорду тереңдетип, мисалы Testing Cage'нин ал брошюркасында бир аналогия байланыш түрүнө бир эле суроо же эки эле суроо берген болсо, биз ал жерге 20, 30, 40 таган суроолорду түзүп кайра иштеп көрүп атабыз да. Окуучулар менен талкуулаган кезде айрым учурда биздин кетирген катачылыктарыбыз чыгып калып атат. Аны оңдогондун аракетин көрүп атабыз. Канча жылдан бери бул бир тажрыйбаланып келаткан, ишке ашып келаткан иш болгон үчүн мындай ошол жакты да бир карап коюш керек экен окуучулар. Келип окуп алып эле анан кайрабай өзүнө ишенбей жүрүп калбайчы, ушул агай туура нерсени үйрөттүбү же мен жөн эле алданып эле акча берип билебейчи. Түшүнүктүү. Агай, анда кийинки сурообуз, сиздердин Upgrade Check Cage онлайн ойртуу курсуңуздарда орус тилдүү класстарды дагы даярдайсыздарбы дейт. Русский группаларга баруу курсуңуздар дейт. Мен даярдабайм. Бирок биздин платформабыздын ичинде, сайтыбызда орус группаларга дагы бар. Ошондой эле. Ошол биздин кыргыз класстар кандай шарттар менен даярданып атса, орус класстар дагы дал эле ошондой шарт менен даярданат. Бир гана айырмачылыгы бар. Жанагы регистрация кылып аткан жерде гана орус класстуу группалар русский деген чекитти басып коет, болду, ал орусча тапшыра берет же орусча даярдана берет. Кыргыз класстар абайлашы керек, орусча деген жакка кирип кетпей, русский дегенди баспай, кыргызча деген жерди басса эле кыргызча бөлүмүбүзгө түшөт. Түшүнүктүү. Кийинки сурообуз, окуп түшүнүү бөлүмүндө дейт, биринчи текст окуп туруп белгилеген жакшыбы, же суроолорду окуп туруп текст белгилеген жакшыбы? Жакшы, бул классикалык суроолордон болуп калды. Популярдуу суроолордон. Муну эң көп ушуну угабыз биз. Дайыма ушуну сурашат. Принцип катары өзү жалпы республикалык тестирлөөнүн эрежеси да ошондой. Текстти биринчи окуп чыгыш керек. Мындай, айрым учурда биз жанагы жалпы республикалык тестирлөөдөн ийгиликке жеткен, алтын сертификат алган окуучулар менен ушул сыяктуу вебинарларды өткөрүп калабыз да. Алар менен вебинарды өткөргөн кезде алар баягы эмне үчүн алтын сертификат алган? Алар өтө зээндүү, көп аракет кылган окуучулар болгон үчүн, мисалы көп китеп окуган окуучулар болгон үчүн кээ бирөөлөрүнөн ушундайды мен деле угуп калдым. Алардын өзүнүн жеке методикасы катары минтип айтып атат. Мен биринчи суроолорду окудум деп атат да. Анан анын зээни жакшы экен, 10 суроону тең эстеп калып, ошого жараша окуйт экен текстти. Мен мисалы өзүм ушул курска даярдап жүргөн мугалим болсом деле, менин зээним анчалык күчтүү эмес. Мен мисалы 10 суроону окуп алып туруп текст окуй турган болсом, биринчи, экинчи эле
суроо эсимде калат да, текстти ошол эки суроонун үстүндө окуп коем да. Андай болгон учурда меники экөө эле туура болот да, калган 8 ката болуп калат. Бул мындай учурда текстти адам 4 жолу 5 жолу окуп калышы ыктымалдуулугу бар. Себеби жана улам эстеген суроосуна карап окуй берип, анан эми жанагындай маселе бар. Суроолордун арасында белгилүү бир саптардын арасынан суроо келет. Бул саптар менен бул саптардын ортосунда байланыш, катыш деп келет. Ошол жерлерди сөзсүз түрдө ошол жерлерин окуп ой жүгүртүшү керек. Анан ал жердеги суроонун деле логикасы, методикасы бул жалпы тексттин негизине таянып ошол жерди сурайт. Анан бул жалпы тексттеги автордун айтайын деген оюн, жалпы тексттеги тексттин максатын, жалпы тексттеги бир негизги нерселерди түшүнбөй туруп, текст эмне жөнүндө калып атканын түшүнбөй туруп, окуучу эч качан ал жерден суроолорго жооп бере албайт. Бул кыйын. Себеби суроолордун бардыгы текст менен түздөн түз байланыштуу болот. Анан мен дагы өткөндө ссылкасын WhatsApp'тан таратып жибердим эле. Кийин бир аз өкүнүп калдым. Жана бекер пробный тест тапшырып көрүңүздөр деген бир тиркем платформа сайт. Негизи баа жакшы иштелип чыгыптыр. Мен ошонусуна кызыгып тараттым эле. Бирок суроолорунда өтө каталар көп экен. Анткени бул эми суроолорунда ката көп экен дегенде суроодо ката жок. Мындай ката түзүлгөн эмес, туура эле түзүлгөн. Бирок тестти түзүүнүн методикасы но жалпы республикалык тестирлөөнүн алгачкы жылдарындагы метод менен түзүлүп калыптыр да. Улам заман өнүгүп атат, улам технология өнүгүп атат, суроолордун методикасы өзгөрүп атат. Ошон үчүн ал жерде көп кичине мындай бүгүнкү ОРТга туура келбеген катачылыктар бар экен. Ошон үчүн кийин кайра ар бир окуучуларга мен кимдерге жөнөтсөм аларга да жаздым. Алар дагы таң калып суроо сурады, дагы ушундай келиши мүмкүн ОРТда деп. Анан мен бул жерде катачылык бар экен, мындай болбойт деп түшүндүргөнгө аракет жасадым. Кийинки сурообуз бул жактан бир окуучубуз жиберди. Билим берүү мекемелери Секом, Нова, Рекорд сыяктуу жана апгрейд TGG курсундагы суроолорду караганда чын ОРТда суроо жеңил болот деп ошол маалымат тууралуу дейт. Ооба, эми бул билим берүү мекемелеринин баягы бир методикасы, стратегиясы десек болот. Бир аз оорураак даярдаганга аракет кылышат, чынында эле туура. Анткени себеби жалпы республикалык тестирлөө бизден даярданып алып барып, анан жалпы республикалык тестирлөөдө бизден дагы оор болуп калса, анда окуучу айтышы мүмкүн, булар үйрөтө албайт экен, мындай суроолор келген жок деп. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча баягы оорураак даярдагандын аракетин көрөбүз. Бизден тесттен, пробный тесттерибизден азыраак балл алып аткан болсо, анда жалпы республикалык тестирлөөдөн бир аз көбүрөөк алышы мүмкүн. Баягындай үмүтсүздүккө түшпөш керек. Анан бая баштан бери айтып келатабыз, ошол кээде пробный тесттерден алган начар баллы дагы окуучуга мындай түрткү болушу керек. Кайра артка тартпаш керек, түртүш керек анычы. Ой деш керек, мен ушинтип аз алып калсам болбойт, уят. Мен дагы мындай дүйнөлүк деңгээлдеги ачылыштарды жасаган атсам, бул мага жарашпайт деген бир суроолорду, талаптарды өзүнө коюшу керек. Мен ушул суроодон улам айта кетейин. Өзүм бул жакка жазып даярдап койдум эле, кезеги да келип калды. Окуучу өзүнө талап койгонду билиши керек. Мисалы, былтыр алтын сертификат алган бир окуучуну тааныйт, мисалы. Аны соц тармактардан көргөн, же өзүнүн айылдашы, же таанышы бир нерсе иши тааныйт. Ошондон менин эмнем кем, ал алган алтын сертификатты мен неге ала албайын деген талапты өзүнө коюшу керек. Ал алып койду да, биз ала албай калдык го деп жүрө бербеш керек да. Алтын сертификат, тем более жалпы республикалык тестирлөөдө жакшы балл, бул жанагы олимпиадада гана эмес. Мисалы, олимпиадага барып тапшырса, бир облустук олимпиаданы тапшырса, облустук олимпиадада биринчи орундан бирөө эле болот. Бир предметтен. 10 адам катышса деле, 20 адам катышса деле, 2 адам катышса деле,
бирөө эле утат да калганы мындай күйүт да калат. Ызаланат дегендей, мен жеңилип калдым дейт. Жалпы республикалык тестирлөөдө мисалы алтын сертификаттагы көп, жакшы балл дагы көп. Мисалы азыр мына жерде биздин түз эфирде отурган канча окуучу болсо ошонун баардыгы алтын сертификатты деле алып койсо болот. 230 деген балды ушул баардыгы алып койсо деле боло берет. Эч ким буларды жок дебейт. Тигил 230 алды, сеники болбой калды, сен 229 ал ме дебейт. Ошон үчүн мындай өзүнө алтын сертификаттын өзгөчөлүгү боюнча жана канча балдан жогору алсаң алтын сертификат болот, канча адамга алтын сертификат берилет деген суроолор болот. ушуга эле улай айта берейин. Өзүнө ошол талапты коюшу керек. Алтын сертификат негизи эрежеде минтип айтылат. Жалпы тестке кирген окуучулардын эң жогорку балл алган 50 баллына алтын сертификат берилет дейт. 50 адамына эмес, 50 балга. Мисалы, былтыркы жылы эң жогорку балл канча болду? 239 болсо керек эле. Мен жаңылбасам, 38. 238ден ылдый карап эсептеп кете берет. 49-чусу мисалы 220 алды. Анан 50-чүсү 219 алып калды. Бирок 219 алган окуучудан 20 болушу мүмкүн, 30 болушу мүмкүн. Буга проблема жок, бардыгына берилет алтын сертификат. Буга чейин берилип келатат. Ошон үчүн бул ушундай талапты коюш керек. Ушул суроону сурап аткан окуучу азамат да мына. Демек алтын сертификат алайын деген ою бар. Бир канча балл алсам алтын сертификат алат экенмин деген бир даярдыгы бар деген сөз. Ушинтип талапты коюш керек. Жанагы өзүндөгү мотор ушул. Былтыр 239 балл алса, быйыл мен эмнеге ала албайын? Андан мен эмне эмгем? Мен да алышым керек. Талапты ушундай койсо, ийгилик ошондо болот. Муну баягы жөн сабак учурларында окуучулар менен мындай түз жолугушууларда мен мисалы минтип айтам да. Бир жапон кылган ачылышты сен эмнеге кыла албайсың мисалы депчи. Мен өзүм жашоодо принцибим ушул, мисалы бир нерселер бузулуп калса, эми айрыкча азыр Кыргызстанда биз баардык эле жана китайский буюм тайымдарды колдонобуз да. Кытай жасап чыгарып койгон бир буюм бузулуп калса, мен эч качан бирөөгө акча берип оңдоткум келбейт. Мен минтип айтам, ошо бир Кытай жасаганды мен эмнеге жасай албайын деп. Ал Кытай жасаганды мен эмнеге оңдой албайын деп. Бул жашоодогу принцип ушундай болуш керек. Эч качан бирөөдөн бирөө кем эмес. Кудай таала баардыгыбызды бир оригиналдуу кылып, сонун кылып жаратып койгон. Ар бир адамдын өзүнүн ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Ар бир адам уникалдуу, ар бир адам ийгиликтерди жарата алат, кыла алат. Болгону ошол өзүнө ишенип, Кудай таалага тобокел кылып, алдыга жол жүргөндү билиши керек. Агай дагы бул жактан жакшы бир суроо иретинде кеңеш иретинде келди. Агай дейт, учурдагы кырдаалга байланыштуу жыйырды качан болору жана кандай болору тууралуу так маалымат айтылбай элек болгондуктан олуттуу мамиле кылбай, жыйыртыга маани бербей жаткан бүтүрүүчүлөрүбүзгө бир аз кеңеш айтсаңыз дейт. Азаматсыз ошону байкаптыр. Сөзсүз биздин дагы бул жерде окуучуларыбыз бардыр, мына онлайн окутууда деле байкап атабыз. Мисалы, кээ бир окуучулар шыкылдатып алдыга кетип атат. Кээ бир окуучуларыбыз мисалы бул жерде мисалы бир бөлүм эмес, 2 бөлүмдү бир аптанын ичинде азыр бүтүрүшү керек болуп атат да. Бул баягы сентябрдан баштаганда деле мисалы бир аптанын ичинде математикадан бир бөлүм бүтүрсө, кийинки аптада кыргыз тилден бир бөлүм бүтүрсө, ошондо майга жетип келиш керек эле. Азыр бир аптада математикадан бир бөлүм, кыргыз тилден бир бөлүм бүтүрүшү керек болуп атат да. Анда деле жетишпей калышы мүмкүн, тездеши керек болуп атат. Бирок биз практикада көрүп атабыз, эмне болуп атат? Бир бөлүмдүн бир сабагын окуп коюп атат да бир күндөчү. Демек бул өтө пассивдүүлүк, бул кайдыгерлик болуп калат. Анан эртең ушул окуучуларыбыз жалпы республикалык тестирлөөдөн азыраак балл алган кезде мындай автоматтуу түрдө бизди жамандайт. Мен ойлоп жатам, азыр карантин болуп, бул жаман бир вирус кетпей калат, же болбосо болбой калат, же ОРТнын мөөнөтү аябай узакка созулат деген ой менен көпчүлүк окуучуларыбыз жакшы даярданбай жатат деп ойлоп калдым да.
Бул мындай жалган ойлорго азгырылбаш керек. Жалпы республикалык тестирлөө анчалык узарбайт. Мына баягы башында айттым, мисалы, аябай узарса бир апта 10 күнгө узартышы мүмкүн. Балким 15 күнгө, 20 күнгө узартышы мүмкүн, бирок эч качан мисалы сентябрда ОРТ болбойт. Сентябрга чейин барбайт. Анткени 60 миң, 70 миң окуучу жалпы республикалык тестирлөөгө катышса, СОМО деле алардын бардыгынан тест алышы керек. Бул бир түйшүк. Андан кийин келип туруп кайра алардын бардыгын текшериш керек. Кайра жанагы ар бир мектепке, районго ар бир окуучунун колуна жеткирип бериши керек дегендей. Бул жердин баягы түйшүктүү иштери көп болгон үчүн бул ишти менимче өтө көп созбойт. Бул тезирээк эле болушу мүмкүн. Психологиялык жактан биз өзүбүз ошондой даяр турушубуз керек. Агай, дагы бул жакта дагы бир сурообуз келди. Сиздердин курска дейт, апгрейд онлайн курсуна кантип катталган дейт. Дагы бир сыйра маалымат берип өтсөңүз, эфирибиздин аягына жетип баратат. Эми негизи ошол могул биздин апгрейд KG Check It деген Instagram баракчабыз сыяктуу эле дал ушуну эле өзүнүн жана Google'уна жазса эле онлайн подготовка КОРТ деп орусча жазылган бир сайт чыгат. Ал жерден кирип эле катталуу дегенди басып катталышы керек. Эми азыр мындай катталууну үйрөтүүнүн деле өтө зарылчылыгы жок. Билбесе ошол жерде деле мындай түшүндүрмө видеолору бар. Мына Амантур агайга кайрылса болот, бизге кайрылса болот, сөзсүз жардам беребиз. Бул биринчиден ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярданышыбыз үчүн жардам беребиз. Экинчиден бул биздин ишибиз болгон үчүн жардам беребиз. Милдеттүү түрдө жардам беребиз, кыскасы. Түшүнүктүү. Бул жакта биз пробный тест уюштуруп жатканбыз, агай. Акысыз пробный тест өзүңүз да билесиз. Ошол окуучуларыбыз качан болот деп айтып атат. Уруксат берсеңиз, мен бир сыйра айтып өтсөм, агай. Мен ошону сурайын деп аттым эле. Менден да сурап аткан окуучулар көп болуп атат. Сиз ошол жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Урматтуу окуучулар, биздин экинчи ирет акысыз бекер пробный тестибиз 1 майда өтмөкчү. Пробный тест тууралуу, анын шарттары тууралуу кандай түрдө өтүлөт? Биздин Instagram баракчанын астында ссылка бар, ошол жакта биздин Telegram каналга жазылсаңыздар, биз ошол жакта сиздерге түшүндүрүп беребиз. 1 майда болуп буюрса. Жана дагы бир нерсени айтып өтөлү. ОШК колдонгон окуучуларды биздин атайын пробный тест ала турган приложение иштебей жатат, ОШК сим карталары менен. Ошондуктан Wi-Fi же болбосо Megacom же Beeline интернет колдонууңуздарды сунуш кылабыз. Жакшы, Амантур агай, анан бул жерде акыркы суроолордон бирөө видеону историяга сактап коесузбу дейт, эфирди дейт. Агай, буюрса сиз дагы, мен дагы сактап коелу. Эфирге катыша албай калган окуучулар болсо, алар дагы көрүп, кандайдыр бир пайдалуу маалыматтарды алат деген чоң ишеничтебиз. Буюрса. Акыркы мүнөттөр калды, агай. Сизге чоң рахмат. Эфир аябай пайдалуу болду окшойт. Эфирге катышкан, чыдаган окуучуларга да рахмат, аларга да ОРТдан ийгилик каалайбыз. Анда эмесе баарыңыздар саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуздар, ийгиликтерди каалайбыз, алтын сертификаттарды алып, Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, деги эле өзүңүздөрдү дүйнөгө тааныткан, өзүңүздөрдүн ата-энелериңиздерди дүйнөгө тааныткан, сиздин ата-энелериңиздер дүйнө тааныган бир балдардын ата-энеси болуусун каалайбыз. Албетте сиз биринчиден эң жакшы балалуу менен, эң жакшы ийгиликтер менен өзүңүздү сүйүндүрөсүз, ата-энеңизди сүйүндүрөсүз, ошол эле учурда бизди сүйүндүрөсүз. Анан албетте мамлекетибиз сүйүнөт. Мисалы Чыңгыз Айтматов атабыз Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныткан сыяктуу ар бир окуучубуз жөн эле жазуучу болуп эмес, илимий ачылыштарды кылып, мисалы физикага, математикага көбүрөөк басым жасагыла деп атам, химияга көбүрөөк басым жасагыла деп атам. Себеби дүйнөлүк ачылыштарды жасоо үчүн медицинага көбүрөөк басымдарды жасап, мындай дүйнөлүк бир деңгээлдеги илимдерди алуунун аракетин көрсө, сөзсүз Кыргызстан